Assalamu alaikum. YouTube көрчөлөр жагы кыргыз элим. Сыйласты кантип сактайбыз дегендерге. Мен жылда эле туугандар мондай 1,5 метрлик салафан сатып келди. Экөөнүн ортосун ачып эле монтип эле жабып, сыйласты монтип эле салып элечи. Селедка сыяктуу эле, колбаса сыяктуу салып эле ошентип сактаймын да. Например, 1 тонна алып келем. 1 тонна мерде 3 метр болса, терде 3 метр. Башая 6 метр салафанга 1 тонна сыйлас бодат. Мындай алсаңар, бизде эми Кара Балта шаарында жашагандан кийин туугандар, биздики сыйлас мындай алсаңар 5 рассыпной алсаңар 5 сом. Беркинде пакет менен алсаңар 8 сом. Пакет менен 8 сомго алсаңыз кымбат түшкөнүнө аз келгенсиз, эме болуп калат да. Биринчиден кымбат түшүп калат да. Мындан болсо арзан түшөт. Неге дегенде, мындан өзүңөр эсептеп көргүлө, 5 тонна алсаң, 5 сомдон алсаңар 3 тонна алсаңар 4-нчү тонна силерге ушундай бекер келип атат да. Ар бир эмеден, ар бир тоннадан, например, силер эме экономдоп коюп атасыңар, 3000 сом экономдоп коюп атасыңар да. 8 сомдон, 9 сомдон сыйлас сатып атпай, 8 сомдон алганда эле 3 сом экономдоп атасыңар, 1 тоннадан эле. 2 тонна алсаңар уже 6000 сом экономдоп коюп атасыңар. 2 тонна алсаңар, ошондо 1 тонна дагы бекер келет экен да. Ошо менен ошондой болот да, өзүңөр эсептеп көргүлө. Монтип эле сактайсыңар туугандар, бул эчтеке болбойт. Мына жылуу соонун кышында тоңбойт, ушул бойдон эле аласыңар да, ачып туруп, мен мондай ящигим бар. Мерка. Ошондан 2 ящик салып берем. Болду. Кыйналбайсыңар да. Чөпкө караганда бул менен утасыңар кышындачы. Неге дегенде, чөп, например, азыр 250-300 сом болуп калды. Кандай чөп аласыңар, бир Кудай билет да. Бирөөсү 10 килограмм болсо, бирөөсү 20 килограмм, ар кандай таразадан да. Аякта түштүк утап аласың да, таразалап албайсың. Мындан, например, таразалап аласыңар, мындан уттурбайсыңар туугандар. Ошентип сактасаңар, мен кышы менен жылда эле ошентип колдоном сыйлас. Өзүм сыйластын ямам жок болгондо ошентип эле сатып келип эле рассыпный ошентип эле колдоном. Мондай эметкенде меники, например, 1 ай жөн эле сактап, 1 ай жөн эле берем да. Баарыңарга салам алейкум.